Sörpörde jashap turabız da nima qilamiz? Ошону төлөп берсе жакшы болот да. Жалал-Абад Барпы жолунун четиндеги тургундар үйлөрүнөн жарым-жартылай ажырайт. Турак жайлардын эң азы жарым метрден болжолдуу 5 метрге чейин жылдырылат. Анткени 4 тилкелүү жаңы заманбап жол салынат. Жергиликтүү тургундардын көпчүлүгүнүн үйлөрү жол жакта жайгашып, бузула турган аймакта турат. Мындан улам алардын маселеси кайрадан эле компенсацияга барып такалууда. 370 жазып кетти өкмөттөн. Шуну бузабыз дейт. Наригиде 4 хана үйүм бар. Жашап аткан үй. 3 метр келет экен ал. Ошондо 2 хана полностью жоголот дейми? Шунга компенсация төлөйбүз деп мэрияга чакырды, Кудай кааласа төлөсө керек. Бирок унга чейин жашаганга шарайтыбыз жок. Эми буз десе бузабыз. Шулай компенсацияны эртерээк берсе, Кудай кааласа, анан биз шуну кышка чейин куруп алсак деген оюбуз бар. Пол 30 метр үй бузулуп атат да. Основной үйүбүз көчө жакта да. Айтып атпаймынбы? 10 комната үй болду. 8 комната үй, 2 комната айван болду. Ошону төлөп берсе жакшы болот да, конфискациясы болсо. Болбосо азыр буз уйра турган болсо, биз отура турган үй ham жок болот да. Ошо күтүп турабыз, мэриядан келебиз деген. Уже бүгүн 3-күн болду. Ответ жок, бага келелек. Менин үйүм жолдон кыйла алыс жайгашкан. Бирок дагы жылдырышым керек болуп жатат. Ушул жерде 3 бөлмөлүү үй бар. Анын 2 бөлмөсүндө жашап жаткам. Буга катар навестер дагы бузула турган болуп жатат. Үйдү жылдыра турган болсом, анда жашаганга мүмкүн болбой калат. Мен өзүм кайра куруп алганы алым жетпейт. Эгер компенсация берилсе, башка салып алсам болот. Ушул тапта Жалал-Абад шаарынан Барпы айыл аймагына карай жол менен үйлөргө чейинки аралык тазаланып жатат. Жаңы жолдун эки тарабына жөө адамдар басуучу тротуар салынып, жарыктандыруу орнотулуп, жашылдандырылат. Жолго мына эски асфальт алынат, капитальный ремонт болот да. Шагыл төшөлүп, 40-50 60 сантиметрге чейин жол көтөрүлөт общий. Анан 13 метр болот жол. Эки слой асфальт болот. Тротуар лотоктор менен общий 22 метр болот. Жолдун турасы. Узундугу общий 6 километр. Аз 1 километр 300-дөн баштадык. Анан мында основание жасап алган дагы кийинки жерде өтөбүз. Жака. Ошол азыр тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Анан мына жерде үйлөр жылыш керек эле. Азыр чечилек. Шуну мэрия эртерээк чечип берсе, бизге ошо баштайт элек да, ошо немени засыпкасын баштайт элек. Ирилештирүүнүн негизинде Барпы айыл өкмөтүнөн Жалал-Абад шаарына кошулган аймактагы жолдун 1 чакырым 300 метри 4 тилкелүү болуп кеңейтилет. Ага байланыштуу ушул аралыктагы 46 турак жай бузулат. Учурда шаардык мэрия тиешелүү кызматтар менен тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Эл менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Алар кеңейткенге каршылык көргөзбөдү, түшүндүрүп айттык. Жол эми шаардын эң негизги шаарга кирүүчү жолдордун бири. Бүгүнкү күндө тар. 2 катар эле машина өтө алат. Ошону 4 парасол кылалы десек, ага эл деле колдоду. Эң негизгиси биздин мүлктөрдү, биздин үйлөрдү независимый оценщик менен жакшылап баалап берсеңер дейт. Аны эми независимый оценщик өзүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ошонун тарифтеринин негизинде баалайт. Ошолордун биз компенсациясын төлөп берүү жагын колго алганбыз. Акча каражаты биздин местный бюджеттин эсебинен төлөнүп берилет. Жалал-Абад Бек-Абад жолу 4 категориядагы жол болуп, анын курулушу капиталдык салымдар аркылуу каржыланат. Жол транспорт министрлигине караштуу болгондуктан курулушту тиешелүү кызматтар көзөмөлдөйт. Жолдун ортосундагы огунан аксызыгынан 13 метр бул бетине, 13 метр экинчи тарабына кеңейтилет. Ошо 13 метрдин ичине кирип калган стройка болобу, забор болобу, үй болобу алынатты. Азыр буга центрден баштап Барпы айыл өкмөтүнө чейин биздин 3-километрге чейин 4 тилкелүү жол болот. Анан тиги Барпы айыл өкмөтүнөн тиги Газпромго чейинки аралыгы 2 тилкелүү болот. Бирок 26 метрге жолду баары бир кеңейтилет. Жалал-Абад Бек-Абад жолунун жалпы узундугу 11 чакырымды түзөт. Биринчи этабында 5 чакырымы асфальтталган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.